саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чегарадагы Ак суу дарыясында жайгашкан башка суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде Кыргыз-Тажик ортосунда кагылышуу чыккан. Анын кесепетинен 189 кыргызстандык жапа чегип, 36 адам каза болду. Талкуу берүүбүздө Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал канткенде жөнгө салынат деген теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто эл аралык коопсуздук боюнча эксперт Уланбек Жуманаев менен политолог Эмил Жураев болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин эфирибизге. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатсам, учурда Кыргыз-Тажик чегарасындагы абал канчалык тынч жана коопсуз? Кыскача айтканда, азыр коопсуз эмес, аны айтыш кыйын. Айтыш дагы эрте да, жакшы мына тынч деп айтуудан алысмын. Эки тараптан келип сүйлөшүп атышат. Бирок бир жакшы нерсеси, албетте согушу, ок атышуу токтоду. Эки тараптын аскер күчтөрүн алып кетишти. Жанакы рубежден. Бунусу албетте жакшы. Бул боло турган нерсе болуш керек болчу, бул болду. Бирок тынч, ушу менен тынч орноду, анан стабилдик болду деген алдын алысмын. Сөзсүз түрдө мондай сергектикти, реалдуу караганды унутпашыбыз керек да, кырдаал анткени мондай ок атышуу, күч колдонуу токтогону менен, мисалы үчүн азыр ар кандай провокацияга жол берген сөздөр, маанайлар өтө күч азыр. Бат эле ырбатып жибериш оңой эле. Анан өзгөчө маалыматтык жагдайда мамлекеттин тиешелүү органдары тарабынан өтө тыкан иш алып барылышы зарыл. Анткени мындай жарым-жартылай, элдерге жарым-жартылай түшүнүктүү же түшүнүксүз болгон сөздөр чыгып, расмий түрдө анан алардын түшүндүрмөсү, чечмелөөсү берилбесе, бул кайра эле ошондой кырдаалды кайра курчутууга жол салып коюшу мүмкүн. Андыктан бул чындыгында мындай толук кандуу стабилдешти дегенден алыс болушубуз керек. Ушул чегарадагы чыр кайрадан курчуп кетет деген коркунуч жок деп айтууга болобу? Антип айтууга болбойт. Кескин түрдө орун алган күч колдонуу иштеринен кийин албетте элдин арасында да өтө маанай сезимтал болуп турат десек болот. Ошол жерде жашаган Лейлек, Баткен районунун элдеринин арасында да мисалы үчүн бир чети коркуу, кооптонуу сезимдери болсо, бир чети ачуу, кошуна өлкөгө ар кандай маанайлар күч. Аны так түшүнүп, мисалы үчүн бийлик тарабынан мен байкашымча тилекке каршы ошо бийликтин иш аракеттерин актоого көбүрөөк аракет жасалып, колдо болуп аткан, жеринде болуп аткан маселелерге экинчи орундагыдай эле маани берилип атат да. Менимче биринчи кезекте ошол эмне болгонун жана ошонун кайта болтурбоонун эмне жолдорун аткаруу керектигин биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Өзгөчө ошо тиешелүү бийлик органдарынын тарабынан. Анткени могу жетишилген тынчтандыруу иштери оңой эле бузулуп кетүүсү мүмкүн. Аны так түшүнүүбүз өтө зарыл. Уланбек мырза, анан буга чейин дагы чегарада бир катар чыр-чатактар болуп келгени белгилүү. Анан бул жолу эмнеден улам бул чыр-чатак келип чыкты деп ойлойсуз? Биз эмнеден билебиз? Биздин жанагы ар кайсы Facebooktан, Акипресстен окуп атабыз. Алардын баягы ошол жактан окуп мен баягы тиеше чыгарсам, ушул жаңжал биринчи 2 күн, 3 жыл үгүн башталганда биринчи таш менен бири-бирин ыргытып атышканын билем. Мындай чыгып атты информация. Мен баягы ойлодум, ошол жанакы элдер бири-бирин таш ыргытып атканда, анда ошол жерден чечкүндүү эме бул биринчи жолу согушкан жок, же эме алар чабышкан жок. Анан барып аларга ушундай бир мера көрүнөт го деп, мындай болот деп мындай көптөр маани берген эмесмин, бирок ошо болсо эми 2 күндөн кийин анан чоң жаңжал болуп кетти. Деги эле ушундай жагдайды болтурбаш үчүн бийлик кандай кадамдарга барыш керек? Биринчиден айтып коеюн, дайында айткам, биринчиден биз көз карашыбызды өзгөртүш керек такыр. Бул югта, түштүктө чегаралык суу проблемасы аябай терең. Анан мына 1-2 жылдын ичинде же жакында бул жаңжалды жанакы чегарадагы ушул согуштарды токтотуп, анан тынчтык алып келебиз деп мындай орусча айтканда реалдуу көз караш керек да. Үчүндө мунун
бул акыбал көп жылга созулат. Бул мен айтканда айтып кеттим, бул спринт эмес, бул марафон. Буну көп жылда чечиле турган бул маселе. Ана азыр эле ар бир сантиметрди биз желеп коюп белгилеп койгондо деле ал жердеги маанай, ал жердеги тарыхтан келаткан касташуу жана адамдын факторлору боло берет. Эртең суу менен же чек ара менен чыкпаса деле эки подросток урушуп кетти деле ошондон деле жаңжал чыгышы мүмкүн. Эмне айткым келет? Албетте биз дайыма умтулушубуз керек. Ал жерге тынчтыкты, стабилдикти алып келгенге дайыма эч качан колубуз түшүбөш керек. Бирок мындай жомокчо биз муну такыр эле жок кылыш керек, анан жакында арада дегенден да биз туура мындай көз карашта токтоо көз караш менен карашыбыз керек. Албетте жылдан жылга анын саны мындай жанакы урушуулардын сандары ылдый кетиш керек да. Бирок тоо өтө жери эмнени айткым келет бул жерден. Уруш жакында токтобойт. Мындай чатакташуу токтобойт деп ойлойм. Үчүн ал дайыма чыгып келет, чыгып ал дагы чыгат эртең. Бирок ошого биз токтоо мамиле кылышыбыз керек. Токтоо мамиле кылып, анын ар бир инцидентке барып ошол жерден иликтештирип, анан ар бир ошо болгон окуяны баа берип, анан алдыга жылыш керек да. Эмин мырза, ушул жерден сизге суроо берейинчи. Негизи эле ушундай жаңжалга жеткирбей эле дипломатиялык жол менен балким ушул маселени чечсе болот беле? Сөзсүз түрдө болот эле, жана дагы деле ушул окуялардан кийин да так ошол гана жол калыш керек жана каралып туруш керек күн тартибинде. Бирок мен жана алдыңдагы суроого эки нерсени айта кетейин. Сиз жана айтпадыңызбы, эмне себептен келип чыкты ушул кырдаал депчи? Ошол себептерди издегенде азыркы кезде деле өзгөчө тажик тараптан ушундай сөздөр болуп атат да, жанагы логикалык бир домино сыяктуу өсүп чыккандай дегенчи. 30 жыл бою, акыркы 10 жыл, 5 жылда өтө бат-бат болуп аткан кырдаалдарда кандай болот? Логикалык бир жолу бар. Бир тарап бир иш аракет жасайт, экинчи тарап ага каршы болуп нааразы болот, дагы бир тарап таш ыргыта баштайт, экинчи тарап көбөйө баштайт, ошентип биринен бири уланып кетет. Ал бир нерсе. Мындай жерде ошондой жаңжалдардын логикасын түшүнсө болот. Эмнеден бири-бирине касташып атып көбөйүп кетти деп. Акыркы жолу могу 28-29 апрелде болгон боюнча менимче баса белгилешибиз керек, принципиалдуу башка жагы бар. Ошондой жанагы буга чейин болуп келгендей жаңжал болуп аткандан эле кийин тажик тараптын расмий армиясы, куралдуу күчтөрү толук кандуу куралдарын колдонду. Согуш кезинде колдонуучу куралдарды колдонду. Бул чектен чыккандык. Буга жөн гана бир себеп берүү же ошол контексттен чыгып келди дегендей жүйө берүү бул туура эмес. Буга жетиштүү себеп болгон эмес болчу. Туура. Бул бир маселе. Анан экинчи маселе, ошону муну биз кыргыз тарап өзү жоготпошубуз керек да көз алдыбыздан. Экинчи тарабы албетте бул ошо расмий күч куралдарын колдонууда албетте бул расмий Тажикстандын бийлигинин чечими. Ушуну талкуулоодо биз албетте экинчи аша чапкандыкка жол бербешибиз керек. Бул тажик элин касташтырып, биз ошол бир тууган эл, кошуна эл болуп келген элек, ушулар бизге кол салды дегенден да менимче бир аз тартынып турушубуз керек. Анткени бул такай ошо бийликтин чечими. Бул ошол жерде жашаган элдердин колунан атылган минометтор эмес бул. Армиянын атынан атылган минометтор. Буну да аралаштырып салбашыбыз керек да. Бул эки маселени менимче азыркы талкуулоодо, анализде көздөн жоготпообуз зарыл. Сиз айткандай, албетте бул бир гана жолу бар мунун, сүйлөшүү гана жолу. Жана ал узакка созулчу маселе болот болуш керек. Баары түшүнүшүбүз керек. Бул бир күндө же бир айда чечилип калчу маселе эмес. Бир жылда дагы. Азыркы жаңы бийлигибиз ошо бел байлап атпайбы, бат чечебиз деп. Эми бат чечсе мүмкүн өтө бир фантастикалык жол менен чечилип калса, мүмкүн жакшы болуп кетер. Бирок мондай опурталдуу рисктер көп болгон маселе экенин биз эч качан өзүбүз алдап жолушуп калбашыбыз керек. Популисттик жол. Ушул жерден сизге суроо бергим келип атат да. Садыр Жапаров айтпадыбы, бул жерде үчүнчү күчтөр дагы болушу мүмкүн депчи. Анан ал эмне болгон үчүнчү күчтөр болушу мүмкүн да? Биринчиден мен президентибиз ал үчүнчү күчтөр жөнүндө айтып, кимдерди оюнда туюп турганын биле албадым, билгим келбейт.
Менимче бул жерде мүмкүн ошол Тажикстандагы Душанбедеги бийликти бир аз сыртка алып калуу, алар менен түз ата айтышып кетпөөнүн бир ыкмасы катары колдонгондур ал жүйөнү. Бирок үчүнчү күч болуусу үчүн Тажикстан тарапта бийлик биздегиндей чаржайт болушу керек. Бийликке жана тең талашып башка бирөөлөр да иш аракетке алып барууга жөндөмдүү болуш керек. Бирок баарыбыз билгендей Тажикстанда андай жол жок. Тажикстанда бирдемке болсо өзгөчө моундай масштабтуу күч колдонуу болгондо бул Душанбенин чечимисиз болбойт. Аны үчүнчү күчкө сүйөп коюу туура эмес. Эми албетте менимче мүмкүн болгон бир жүйө башкалар деле айтып жатат, президенттен сырткары деле. Бул контрабандага, наркотрафикке, коррупцияга малынган ар кандай кылмыштуу топтор, уюшкан топтор болушу мүмкүн деп. Бирок кайра эле андай уюшкан топторда Душанбенин бийлигинин колдоосу же макулдугу болмойун андай ишке бара алышпайт. Андай мүмкүнчүлүк жок ал жерде. Күчтүү авторитардык режим турат ал жерде. Анан кайра эле жанагындай оор жана чоң масштабтагы миномет, вертолет, танктар колдонгон бул кылмыштуу топтордун иши эмес. Кылмыштуу топтор андайларды колдоно албайт. Бул бийлик гана колдоно алат андайларды. Улан мырза, сизге болсун кийинки суроом. Ушу Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын аскерлерине карата аскердик агрессия деп айыптагып кылмыш ишин козгободу. Анан буга биздин башкы прокуратура да жообун узатып, согуштук агрессия деп баалады да. Анан сиз ушул бул окуяга негизи эле кандай баа бересиз? Биз тараптан кылмыш иши козголгону туура деп эсептейм. Ал жерде факт бар. Тажикстандын анын прокуратурасы иш козгонун мен айта албайм, чүндө мен өзүм барып барган жокмун. Бирок биздин аскерлер алардын территориясына кирип барып, может быть, ошондой факт болсо, кирип барып киши өлтүрүлсө, албетте алардын закону боюнча ага укугу бар. Аны дайыма алар козгоп келген, биринчи жолу эле козгон жок. Дайыма эле ушундай пограничник инцидент болгондо эки тарап бири-бирине прокуратура иш козгойт. Бул по факту деп коет. Анан мен алардын кандай перспективасы барбы жокпу билбейт экенмин. Мен кыскача ушуну жооп берейин. Эмил мырза, ушул эле суроону сизге узаткым келип атат да. Сиз кандай баа бердиңиз? Менимче бул күтүлгөн эле нерсе. Тажикстан тараптан ошондой иш козголуусу бул чынында ген прокуратура кадимкидей эле иштерин жасады. Ал анан өзгөчө моундай кырдаал түзүлүп атканда эл аралык маалыматтык айдыңда ушул Тажикстан агрессиялык акты жасады деп байма-бай айтылып атканда, албетте Тажикстандын бийлиги да өзүн өзү коргоо үчүн ошондой иш ачканы логикалык эле нерсе, түшүнүктүү нерсе. Экинчи тарап деле ушундай агрессиялык күч колдонду деген жүйө мененчи. Бирок бизде буга карата так факты менен бекитилген толук маалыматтык негизи бар жүйөлөр келтирилиш керек жана чогулуп жатат андай нерселер. Бул жерде маселе сөзсүз бир эки мамлекеттин ортосундагы конфликтти алындан ары ырбатуу же диалогду үзгүлтүккө учуратуу деген эмес. Бул жерде келечекте экинчи кайталанбоосун камсыз кылуу жана эл аралык азыркы иштеп турган нормаларга, укуктарга тиешелүү караганда туура эмес нерсе, мыйзам бузуу орун алды, күч колдонуу орун алды деген нерсени биз жөн калтырбообуз керек. Бул биз үчүн деле, Тажикстан үчүн деле маанилүү нерсе. Мындай нерсе экинчи кайталанбашы шарт биз үчүн. Ушул жерден колдонуп айтып кетсем болобу бир нерсени? Туура айтып атат. Мен шакиртим. Менин оюмча, жана азыркы тынчтык келишим түзүлүп атпайбы? Менин оюмча анча шашып кетти го деп ойлойм да. Биринчиден, ошол суроону биз кабыргасынан коюш керек болчубуз. Мисалы, мындай мисал келтирейин, бул түшүнүктүү болчу. Мисалы, көп эле бизде
соседтер менен соттошушат. Мисалы бир сотканы алып алып, анан экөө документтер менен соттошуп атышпайбы. Мен деле байкем соттошкан. Бир сотканы талашышканда, анын документи боюнча мен документ төпкөлбөйм, бир сотка жанакы соседний участоктор менен талашып, анан соттошуп, 3 жылга чейин бар соттошкан бирөө жеңди. Эми мисалы мындай, эгер ошол соттошуп талашып атканда, бул сосед бары тигини соседтин үйүнөн өртөп салса да, мейли, ушундай болду да бизде деле. Анан эртеси эки сосед жолугунан деген тигин участок жөнүндө сөз болбойт болду, бүттү. Эмне үчүн мени сенин үйүмө келип өрттөдүң? Бул эң маанилүү суроо болуп калат да. Үчүндө бул участок башка. Бул ал экинчи, үчүнчү маселе деген башка. Энчинен сен эмне үчүн моралдык норманы буздуң? Сен эмне үчүн мага каракчылык кылдың? Эмне үчүн сен адамдык бул мындай бир адамдык универсальный эмелер бар да бизде. Эреже бар. Адам буга эч кандай өртөбөш керек. Тем более кички кызды миномет менен аткан болбойт. Канча бизде 2 ымыркан каза болуп турабы? Ошон үчүн Кыргызстанда чоң моралдык мындай Тажикстанды жарга такап моралдык нормалар менен аны сөзгө тартып, анан моюна алдырганга биринчи ошондон баш керек болчу. Мынчын бул баалуулук. Эгер биз туура айтып кеттим, брат. Эгер биз азыртадан ушул вопросторду, ушул ыйык, чоң, маанилүү моралдык нормаларды алдыга коюп, планканы өйдө койбосок, бул болбойт. Бул аябай маанилүү болчу. Мында кыш керек эле, ошо бүткөндө биринчи өлтүрүп, токтогула, границалар бул башка. Могул жерден ушундай болду. Мына ушунча биздин граждандар мектептер өртөлдү, жанакы Женевский конвенция боюнча медициналык жанакы автомобилдер атканга болбойт. Бул согуштук кылмыштар. Анан деген Тажикстанда көтөрүп мындай мындай болду. Эмне үчүн болду? Муну ким кылды? Сер кылдыңар, сер мойнуңар алгыла, алмайынча сүйлөшпөйбүз. Эмне мынча шашыш керек? Бул ушундай моралдык суроолорду алдыга кабыргасынан коюп, бул эмне үчүн? Бул баягы Тажикстанды мындай жүдөтүү, анан аларды эметмес. Бул деген, бул биз эки тарап, биз жаңы мындай стандартка өтүш керек да, моралдык стандарттарга. Мындай болбош керек. Азыр болсо кандай? Анбан унутулуп калды, кайра эле баягы элдер жер талашып калышты, жер жөнүндө сүйлөшүп атышат. Кички болгон бул туура эмес болчу. Башынан ошол принципиалдык бул кабыргасынан кошуп болчу. Биз адамбыз да, сен да адамсың, сен да мусульмансың, мен да мусульманмын. Сен да биз ушундай кантип болот? Эмне үчүн силер мондай кылдыңар? Анан Тажикстанды өтүп, тартып, анан алар кечирим суратып, анан ошол жерге точка коюп, экинчи эч качан айылдарга миномет менен атпасын. Миномет менен атып кички кызды өтүп салышпадыбы? Бул акылга сыйбаган нерсе. Эмне үчүн ошону биз кабыргасынан коюп айткан жокпуз? Бул орусча айтканда удручающий деп коет да. Чачтырында тике тургузган нерсени биз унутуп коюп эле, анан кайра эле баягы жерде талашып жатып калдык. Жер жөнүндө сүйлөшүп элечи. Менин оюмча бул принципиальный ката кетирдик. Эми мырза, ошондой болду. Уланбек мырзанын пикирине кошуласызбы? Мисалы, чек ара маселесин экинчиге калтырып, ушул убакта, ушул маалда. Ооба, негизи эми принципиалдуу нерсе бул эки маселе, эки бөлөк маселе катары каралыш керек. Туура. Бул бири-бирин токтотуучу же ушундай күч колдонуудан кийин кайра эле ок атууну токтотуп туруп, маселени биринчи ошол жер тилкесин тактоого киришүү менимче бул аралаштырып салуу деген да. Анткени кайра эле чоң кылмыштар болгондо бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо, жана жабыр тарткан адам тарап өлтүргөн тарапты мен сени кечирдим деп кое албайт, анткени мыйзам бузулду. Коомдук мыйзам бузулду. Ал кечирип койгон кезде деле мамлекеттик тиешелүү органдар бул кылмышты териштирет жана тиешелүү жазаларды берет. Ошол сыяктуу эле эл аралык мыйзам айдыңында да эгер биз кечиребиз десек деле бул кылмыш орун алганын унутуп кое албайбыз. Туура. Мамлекеттик тиешелүү органдар жана сүйлөшүүчү комиссиялар менимче эми азыркы кырдаалды эске алып, ошол 1-майда болуп аткан кырдаалды эске алып, албетте эми шашылыш түрдө токтотпосок ого бетер жанагындай жоготуулар көп болот, күч колдонуу ого бетер ырбап кетиши мүмкүн деген жөө менен сүйлөшүүгө барышты болуш керек. Бирок бири-бирине жолтоо болбошу керек да. Эгер биз чек ара тилкесин талкуулоону улантканыбыз менен тиякта ошол 29 апрелде
ага чейин андан кийин болгон түнү болгон кылмыш иштер жабылды деген ойго барбашыбыз керек. Андай өз ара түшүнүү болбошу керек. Бул жабылган жок. Туура. Эмил мырза, ушул жерден сизге бир суроо бергим келип турат. Жарандык активисттер эл аралык сотко кайрылабыз деп билдирүү таратып атышпайбы? Анан сотко берүү эмне үчүн маанилүү? Андан мындай адилеттик табууда канчалык шанс бар? Ал жарандык активисттердин аракеттери так ошо мен айткандай максатта да. Анткени бул жерде өзү өтө өйдөнкү, өтө бийик турган бир эл аралык Женевалык келишимдердин, эл аралык дипломатиялык келишимдердин, согуш жүргүзүүнүн эрежелерин тактаган ар кандай мыйзамдары бузулду. Мындай мыйзамдар бузулганда бул кайра эле жанагы ай сайын боло берчү жаңжал катары каралбаш керек. Бул башкача деңгээлдеги нерсе болду. Жана эгер биздин расмий мамлекеттик органдар андай ишке барчу болбосо, жана эл аралык кылмыш сотуна кайрылып, алардын ошол кылмыш соттун прокуроруна кайрылбайм десе, анда жок дегенде жарандар кайрылышы керек. Анткени ошол тиешелүү мыйзамдарга ылайык мамлекеттик эмес тараптар деле кайрылууга укуктуу экен. Андыктан алар ошол тиешелүү жана маалыматты, негиз далилдерди чогултуп атышат. Менимче бул жаатта ошо тиешелүү биздин башкы прокуратура болобу немелер кызматташуусу жакшы болмок. Жок дегенде тескери карап жок дебей, ошол жарандык демилгелерди колдоого алса дагы менимче пайдалуураак болмок. Адилеттүүлүк табуу үчүн канча шанс барбы негизи эле ушул сотко кайрылууда? Ооба, ушул маселе боюнча ооба. Туура айтып атасыз, туура айтты Эмил мырза. Бул жерден мына бул конфликт көп жылдан бери келе жатат. Советтер Союзунун убагында эле болгон. 89-жылда бир жаңжал болгон. 86-87-жыл бул келе жатат. Бирок бул конфликт чынды айтсам көп нерсени өзгөртүш керек. Бул аң сезимдерди өзгөртүш керек. Эки тараптын да аң сезимин өзгөртүш керек. Бул сотко кайрылуу, бул мунун эң биринчи эле максаты Тажикстанды эле алардан көп акча эметип, аларды күнөөлүү кылып, аларды басынтпан эмес. Бул принципиалдык маселе. Бул деген эки тараптын тең аң сезимин, эки тараптын сивилний азыркы дүйнөнүн адамзаттын принциптерине келтирүү эмес да бул. Жаңы барактан башташ керек да. Мындан ары бул биз жактан бул берүү, бул туура. Анан ал канча бузулат, канча жол көпкө чейин созулабы, ал жерден бутабызбы, бутпайбыз, ал экинчи вопрос. Биринчи вопрос, ушул менен биз эки тарап тең эмнегедир жаңы моралдык стандартты, жаңы моралдык норманы, атмосфераны ошол жака киргизишибиз керек. Антпесе мына канча жылдан бери 20 жыл менен атышып атабыз, ошентип эле атышып кетебиз кайра. Жок, бирок бул жерден бири-бирибизге мындай законду колдонуп, жанакы эл аралык норманы колдонуп, бири-бирибизге жоопко тартканга аракет кылсак, эки тараптын тең анча-мынча аң сезими көтөрүлө башташат. Эмне үчүн да мына эки эле адам эгер экөө саллашса, алар башка норма менен, өздөрүнүн закон менен, моралдык норма менен элдешишет. Эмне үчүн алардын стандарттары башка, жана эки бандиттердин стандарты башка. Бизде эле азыр эки бандиттердей болбой, экөөбүз отуруп, мына билебиз, проблемабыз бар, жердин проблемасы бар, суунун проблемасы бар, бирок момундай бирибизге жанакы жумгулдеги айбанаттарда болуп бири-бирибизден тытышпайлык да эмейбиз. Бир нормага келейик, биз силердин нормага, мына силер бизди мондай кылдыңар, мондай закондор бар, эл аралык Женевский конвенция бар. Ал жерден даана айтылган эме деп коет, соизмерность деп коет, Мисалы, сен согуш алып баруунун эрежелери бар. Мисалы, ранение жанагы жарадан алып калган солдатты сен келип атканга болбойт, агың жок. Эмне үчүн да бул Тажикстанда кол койгон, Кыргызстанда болгон. Эгер сен солдат согушуп атканда деле жарадан алып калган солдатты атуу, бул кылмыш. Ошол солдатты кылмышка тартыш керек. Ошондой эле минометту соизмерность баягы бомбалаган болбойт. Тем более жанакы неразборность деп коет. Мындай ата берген болбойт минометтучу, айылды көздөйчү. Бул да Женевский конвенциянын статьясына жанакы документке караштуу. Бул да согуш чоң катада, кылмыш. Ошон үчүн азыр былай маанилүү, эки тарап тең эми келишибиз керек. Бул
бул дүйнөдө бар мораль. Биз азыр ушул моралдык укук тууралуу сөз козгоп кетпедикпи? Анан ошол эле учурда май айында Тажикстан менен Кыргызстандын президенти Тажикстандын аймагында жолугушууну пландап жатышат. Негизи эле ушу азыркы кырдаалда, азыркы жагдайда дейбизби, Тажикстандын аймагында жолугушуу туурабы же кандайдыр бир нейтралдуу жерде жолугуш керек беле эки президент? Керек болсо Тажикстан бизге келсин. Бирок алар келбесе, анда үчүнчү тарапта мындай нейтральный территорияда сүйлөшү керек. Ушундай бул чоң жаңжал. Бул чоң жаңжал, буга принципиалдуу мамлекетке. Бул деген эки эле сосед урушуп кетип анан биздин Садар Жапар барып жөн эле мындай жөнөкөй суроо эмес. Бул деген чоң жаңжал. Бул аябай, бул принципиальный вопрос, орусча айтканда, маселе. Муну принципиальный түрдө чечиш керек да. Анан биз жактан нейтральный жерге атайын ошол жерде бир мамлекеттин колдоосу менен алар албетте киришпеш керек, бирок эки тарап жолугуп ошол жерден мен үмүттөнөм, экөө жолугушат. Ошол жерден бизден эң биринчи башталган сөзүбүз ушу моралдык вопростон суроо башталыш керек. Эмне үчүн Тажикстан Кыргызстанга кол салды? Эмне үчүн эл аралык нормалар бузулду, Женевалык соглашение бузулду? Эмне үчүн ушундай болду? Бизден Кыргызстандан аларга сөз жолдошубуз керек. Ушул эле суроо сизге узаткым келип атат. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Мен да бул суроодо эки ача болуп турам. Чындыгында менимче жана бул маалымат ошол күч колдонуу болгондон эртеси эле ошол мүмкүн ошол эле күнү чыккан маалымат болуп атпайбы? Эми эле ок атышып, эми эле мондай агрессивдүү иш-аракет кошуна тараптан болгондон кийин ошол менен шашылыш түрдө сүйлөшүп туруп, дароо эле силер тарапта жолугабыз деп биздин бийлик айтканы менимче кеминде шашылыштык деп байкалыш керек. Эми кандай десе, бул жерде эки маселе турат да. Биздин бийликтин бул маселе боюнча иш-аракети менимче бир логикага байланып турат. Негизинен биринчи эле кезекте ушул күч колдонууну токтотуу, конфликтти ырбатпоо жана мүмкүн болушунча батыраак жапты кылуу. Эптеп ошо кайра жана мурдагы диалогдук, кайра жай столар төгөлөгүндө сүйлөшүү режимине кайра өтүү деген менимче бир нерсе. Бул бирок кайсы бир деңгээлде ошол кырдаалда мүмкүн биринчи кезекте турган маселе ошол болчу. Анткени андан ары ырбатып жиберүү ого бетер коркунучтуу болчу. Бирок бул кыска мөөнөттүү нерсе. Стратегиялык жакка менимче анчейин туура эмес. Узагыраак жана принципиалдуу маселелерге, негиздерге таянчу болсок, анда менимче ошол жабыркаган тарап катары биз жабыркадык, аны моюнга алыш керек ачык эле. Жабыркаган жана күч колдонуу даректелген тарап жана күч колдонгон тарапка барып сүйлөшүү менимче бул дипломатиялык немеде, тажрыйбада анчейин кеминде кызыктуу көрүнөт. Түшүнүксүз. Менимче эми түшүнүктүү, биз байкап турабыз, Тажикстандагы бийлик Кыргызстанга келбейт, кечирим сурабайт. Ал сырын көрсөттү буга чейин эле. Макул, ал боюнча макул дейли, анан сүйлөшүүлөр боло берсин. Болуп атат, ал сүйлөшүүлөр болсун, бирок биз жаптык жана 29-чу күч колдонууңарды биз унуттук дегендей таризде сүйлөшүүгө акыбыз жок. Элдин алдында акыбыз жок. Ошо үчүнчү тарапка мүмкүн барса, эки тарап сүйлөшсө болот андай нерсеничи. Медиатор сунуштап, мисалы үчүн Ташкентте Өзбекстандын лидери сунуштады, өзүн эң активдүү катышкан киши ошол болду, Шавкат Мирзиёев. Кайсы бир деңгээлде менимче Казакстандын лидери деле даяр. Ошол сыяктуу, анткени аларга деле маанилүү. Борбордук Азиядагы эки кошуна мамлекет бири-бири менен жаңжалдашпоосу аларга да маанилүү. Алар деле кызыктар эмес, эки кошуна бири-бири менен урушуп атуусу. Андыктан мүмкүн ошо үчүнчү тараптын ортомчулугу аркылуу бир жолугушууга керек барса болот. Жолугушуу керек баары бир. Казакстан, Өзбекстан деп калбадыңызбы? Россия, Тажикстандын президенти менен ушул чек ара маселесин талкуулаган жатпайбы жакынкы күндөрү? Анан бул жерден ушул бул кадамдар менен Орусия Кыргызстанды мындай өгөйлөп жаткан жокпу? Мындай куралдуу аракеттер болгон күнү деле Орусия бизге сыртын көрсөткөндөй, Тажикстанга бети менен карагандай таризде
туруп берди. Сүйлөгөн сөздөрү да өтө мындай жылма, анчейин мындай көңүл бөлбөгөндөй эле маани берди. Анан өзгөчө жанагы жамааттык коопсуздук кеңешинин саммити жолугушуусу так ошол күнү ошол сааттарда Душанбеде болуп атканы ого бетер Россияга кандай экенине чоң бир көлөкө салып койду да. Могул Тажикстандын президенти Москвага бараары 9 майдын алдынан орус тарабы айтып атат, бул буга чейин эле, бул окуяларга чейин эле макулдашылган нерсе болчу, барышат деп. Макул кантсе деле барсын, Кыргызстандын президенти жакында эле барып келген Орусияга. Барбай эле койсо дагы деле жакшы менимче. Бирок канткенде да менимче бул жерден биз бир нерсени түшүнүбүз керек. Биздин бийлик да, коомубуз да түшүнүбүз керек. Бул эл аралык бийлик мамилелерде суверендүү мамлекеттердин коомчулугунда ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Стратегиялык, геосаясий, башка улуттук кызыкчылыктарын көздөйт. Бир мамлекет биз үчүн жан уруп, биздин кызыкчылыгыбыз үчүн жолунан сыртка чыгып бирдемке кылат дегенден деп өзүбүздү алдабашыбыз керек. Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, башка мамлекеттердин лидерлери бири-бири менен жолугушат, сүйлөшөт, телефон аркылуубу же беттешүүбү. Биз жалаң ошол бир мамлекетти тимеле тутуп, биздин эң башка менен элдешкис, башка менен жакын болбос, биздин эң өнөктөшүбүз, досубуз деген менимче бул эл аралык мамилелерде орунсуз нерсе. Туура айтасыз. Сизге суроом болсун. Камчы Бекташиев 5 майдан 9 майга чейин номер 43 чегара чекитинен номер 61 чегара чекитине чейин, номер 135 чегара чекитинен номер 141 чегара чекитине чейинки бөлүктөр боюнча чегара тилкесин чийип жазуу иштерин жүргүзүлөт дебеди. Мына ушул тилкелер боюнча гана жана 1924 жылдагы, 27 жылдагы жана 89 жылдагы карталар пайдаланылат депчи. Анан ошол эле учурда бул жерде Варух анклавынын тиешеси жок деп билдирди да. Бирок Дастан Бекешев баш болгон бир катар аткаминерлер Кыргызстан 24-27 жылдагы карта аркылуу чегара маселесин чечүүгө каршы болуп келгендигин билдирип атат да. Сиздин пикириңиз бул чечим туура болду, ошондо кандай болуп калды? Эгер азыр биз ыйгарымдуу укук ошондой чечим алса, ошон үчүн аларга биз бийлик бердик. Кабыл алгандыр. Вопрос, маселе башкада жатат. Ошол ушундай принципиалдуу маселелерди чынды айтсам шашылыш түрдө кабыл алуунун каражети бар беле? Мен ошол өзүмдүн жактан сурайм да. Мына согушту токтоттук, атышты токтотту, алып кетти эки күчтү бири-биринен. Анан ошол жанагы точкадан точкага линияларды коюп, жанагы картага линияларды азыр түшүрүү, бул муну бер жак эле бир 5-6 күн күтүп, анан ойлонуп жакшылап туруп, анан мен ушул ачып билет экен, жанагы жергиликтүү элдер менен сүйлөшүлдүбү ушул убакта кандай ушундай момундай болуп атканда согуш болуп бүттү азыр, ушунча маселелер көп, жанагы жарандар болуп атат, үй жок, гуманитарный суроолор көп болуп атат. Ошол биринчи чечилиш керек эле. Анан бул убакта ушундой катуу чечилип, ушундай кабыл алып туруп, канча деңгээлде ошол жанагы жашап аткан, ошонун тегерегинде, линиянын тегерегиндеги элдер менен консультация канча болду, мен билбейт экенмин. Мисалы, буга чейин шашылыш түрдө уважаемый биздин урматтуу Ташиев Ташкентке барып, мына бүтүп келдим деп элге айтып, кембир абатта момундай кылдык деп айтылды эле. Анан эмне болуп бүттү? Билесиз да, эмне болуп бүттү? Жок деп чыкпай, элде камсалы жок деп. Мында деле ошондой болбойбу? Же болобу? Билбейт экен. Мен бул суроону бааны айтып кайтат. Ушул 1924-27 жылдардагы карта менен чечкен туура эле болобу? Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына чечилеби же кандай? Маселеде ошо биз билбей туруп, бүт деталдарын билбей туруп, азыр бир сөз менен тыянак чыгарып айтуу туура эмес. Албетте биздин мамлекет тарабынан, тиешелүү кишилер тарабынан, комиссия тарабынан толук кандуу маалымат берилбегендиги, ошондой маалымат бербөө керек беле, же бериш керек болсо эмнеге беришпеди деген суроону узатышыбыз керек. Бирок ооба, принципиалдуу жалпысынан алганда ошол 24-27 жылкы карталар
Тажикстанга пайдалуураак экен. Аларга көбүрөөк пайдасы тиет экен. Бизге тескерисинче ошол эң акыркы жылдардагы Советтер Союзу эми ураган кездеги карталар дагы да кызыктуураак болуп турат. Бирок канткенде да менимче бул Тажикстан менен биздин 900 километрден узагыраак чек арабыз бар. Бул деген ошончо узак чек аранын баарысын бир карта менен чийип бүтө албайбыз баары бир. Кайсы бир деңгээлде компромисстерге барышыбыз керек. Анан ошондуктан эгер жанагы акыркы күндөрү урулган окуяны сыртка түртүп туруп, ошол чек араны тактоо маселеси боюнча келгенде биз кайсы бир деңгээлде бийлик коомчулук менен да мындай бир аз маанилүү алгылыктуу диалог курушу керек, түшүндүрүү керек. Биз 1 сантиметр эч нерсе бербейбиз деп, тигилер 1 сантиметр эч нерсе бербейбиз деп, бирок баарыбыз түшүнүп турабыз, бир эле жерге жана талап коюп турабыз. Андай болбойт, андай эч качан чечилбейт бул маселе. Эч качан чечилбеген сайын жанагындай куралдуу күч колдонуу жана жаңжалдар боло берет. Андыктан ошол чечишибиз керек, баарыбыз түшүнүшүбүз керек, ошол жерде жашаган жергиликтүү элдер да, жалпы жаран коомчулук деле түшүнүш керек. Кандайдыр бир деңгээлде эки жактан тең компромисс болушу керек. Анан ошо биз өтө жарым-жартылай айтылган маалыматка караганда, ооба, ошол айтылган номерлери менен айтылган ал пограничный жана чек ара тилкелери каякта экенин биз билбейбиз деле. Тура. Мүмкүн ошол жактарда бул карталар менен колдонусак деле биз уттурбайбыз эч нерсени, анткени ошол 24-жылдарда эле жанагы 90-жылдар сыяктуу эле бир эле линия кеткен ал жерден. Бирок бир нерсени эсепке алыш керек, менимче ошол комиссияда эле биздин комиссия эсепке алыш керек. Биз бир картаны колдонууга макулдук берсек бир тилкеде, экинчи башка тилкеде кайра эле ошону колдонулуусу талап кылынат. Туура. Ошого даярбы? Көңүл буруш керек, даяр болуш керек. Анткени прецедент түзүлүп атпайбы? Ошол картаны колдондук могул тилкеде, эмнеге бул жагында колдонбойбуз деген. Мүмкүн менимче мен ишенип турам, аны талкуулашкан. Туура. Бирок баары бир көңүл. Эмчинде анда Тажикстан ушул жердечи, ушул жерде ушу кыргыз бийлиги Варух анклавына айланма жол курулаарын тастыктабадыбы? Анан аталган жол Кыргызстан менен Тажикстандын эсебинен курулат да. Ошондо бул жагы кандай болуп калат? Жакында эле урматтуу Ташиев, эми урматтайлык биздин ошол жерде азыр чоң иштерди кылып атат. Жооп бериптир ошол расмий, атайын расмий жооп бериптир. Ошол жол бул Баткен областына тиешелүү балансында болот. Жана курулуп атат деп жооп берилди. Эгер албетте биз Борухту таптакыр изоляция кылып албайбыз да. Ал жерде жашап аткан элдер, тажик жарандары, албетте алар мындай эркиндик болуш керек. Алар дайыма Тажикстанга барып, продуктларын алып келип, товар ташып, жанагы коопсуздук мамлекетине чарлардан өтүп, жанагы чек-аралардан дайыма болуш керек. Анан эгер ошол жерде жакшылап жол кылып, бирок жолдун эмеси статусу жанагы аны башка эки мамлекеттин атайын статусу менен бекилет деп атпайбы? Анда эмне үчүн биз каршы болушубуз керек? Анда да көрүш керек. Бирок ошол жол статус аябай маанилүү. Мен баягы алдыга айтып коеюн. Ал деген мисалы Тажикстанга баласын өткөрүп берүү болбойт. Анын үчүн да анда ал эмнеге президент болуп биздин территориябызды жанагы жарака кеткендей мааниде. Ошон үчүн ал жолду курулсун, ал шарт түзүп берүү бул жакшы. Бул жанагы кошуна менен жакшынакай биз алдыга жылышыбыз керек. Аларга да тынакай шарттарды түзүп бергенге биз да барышыбыз керек. Биз сивилдүү өлкөбүз да. Бирок жолду албетте бербеш керек. Ал биздин жер болгондо биздин жердин менчиги болуп калыш керек деген менин өзүм принципиалдуу оюм бар. Акыркы суроо узатайын, ошон менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиз Мургап деп айтып өтпөдүңүзбү? Анан социалдык тармактарда дагы ушул Мургап боюнча көп маселелер талкууланып атат. Тажик тарап Варухту кайрадан бириктиргиси келсе, анда Мургапты Кыргызстанга кайтарып берсин деген пикирлер айтылып атат да. Бул боюнча пикириңиз кандай? Ар кандай карталар болгон жана Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда СССРдин убагында, Союздун убагында көптөгөн алмашуулар болгон. Кыска мөөнөттүү алмашуулар болгон. Кээ бир тилкелер ошо 40 жылдык арендага берилген, бир союздук республика тарабынан экинчи союздук республикага. Кээ бир ошондой алмашуулар карталарга чийилбей деле калган жерлери бар.
Андыктан менимче мындай кесе айтуу кыйын, бир немке болсо сөзсүз биз тияктан деп. Бирок албетте бизде ошондой эмелер бар, жүйөлөр бар. Мургап боюнча деле, ошо жерге тал району боюнча кыргыздар көп жашаган району бар. Бирок биз андай нерсеге барышыбыз керек эмес. Менимче, эгер ошондой тарыхый жакка бурчу болсок, анда бул маселенин чечилиши өтө кыйын. Анткени ар бир 5-10 жыл сайын бирдемкелер алмашып турган. Анын кайсы бирини негиз катары алабыз, кайсы бири бизге алымдуу, атигилерге алымсыз болуп калат. Анда биз жанагындай түбү жок талаштын ортосуна кайра түшүп калабыз да. Менимче, ошол биринчиден эң талаштуу жерлер боюнча, ал кыскараак, мындай көп деле жерлер эмес, эми ошо точечный тилкелер боюнча эми кайсы бир паритеттүү бир чечимдерге келиш керек. 24-жыл, 27-жылдагы карталар боюнча мисалы үчүн. Көбүнесе менимче ошол жанагы Советтер Союзу ураганда эле биринчи эле жолугушуу Алматыда өтүп, ошондо кол койгон Тажикстан деле, Кыргызстан деле ошол бийлиги кол коюшкан. Биз ошол Советтер Союзу ураган мезгилде, моментте чегаралар кандай болсо ошолорду существующий милдеттенме алабыз, убада беребиз деп кол коюшкан. Ошого эле караш керек. Анан ошолнун негизинде деле такталбаган жерлер болгон, ал боюнча эми кошумча сүйлөшүшү керек. Ооба. Бизде Ворук менен жана Чорку экинчи тарап кошулган дегени бул албетте биз үчүн өтө стратегиялык тараптан кооптуу болмок. Андыктан ошо Ташиев мырза бүгүн түшүндүрмө берди, ошол сыяктуу эле албетте Ворукту биз түрмөдөгүдөй камап салганга мүмкүн эмес. Анда биз эч качан чечпейбиз. Алар деле ошол сыяктуу эле Лейлек тараптуу камап салалы деген мүддөгө кармана башташат. Ворукта 40 миңдей эли бар. Алар албетте жол коопсуздугун жана жолго жана чыга ала турган укугун биз беришибиз керек. Кепилдеп беришибиз керек. Ошол сыяктуу эле суу деле силер аласыңар, суга сууңарды, ичүүчү сууңарды деле бизден аласыңар деп кепилдик беришибиз керек. Бирок ал макулдашуунун негизинде болуш керек. Жана Тажикстан тарап жанагы эч кимге айтпай туруп видео наблюдение коюп, ал туура эмес. Ал макулдашуу керек болчу, ошо макулдашылса, макул видео көзөмөлүндө эле коелу. Анткени суусуз жашай албайт алар, суусуз биз деле жашай албайбыз. Бирок аларды камап салганда биз деле эч кандай жаңжал чече албайбыз. Бизге деле керек ошол жолдор жана коопсуз кошуналар менен алака жүргүзүү бизге деле өтө зарыл керек. Ошолордун негизинде анан эгер ошондой кепилдиктер берилчү болсо, мамлекеттик чегараны талкуулоо менимче бир аз оңоюраак боло баштайт. Туура. Рахмат сиздердин келип бергениңиздерге. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.